Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahdah. Vessalatu vesselamu ala men la nebiyye ba'dahu ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahumma allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen nafi'an. Урматтуу окуучулар, көптөн бери биздин Мухтасарул Кудри аттуу китептен сабагыбыз токтоп калган болчу. Кудайым буйрса, мына бүгүн ошол сабакты кайра баштамакчыбыз. Жараткан Аллахым мына ошол баштаган сабагыбызды туруктуу кылсын. Ушул сабагыбызды жеңил кылсын жана ар бир уккан нерсебиз менен амал кылып, аны дагы башкаларга дагы жеткирүүчүлөрдөн кылсын. Амин я раббал аламин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва ин баа сахман минха бисаманин ثم باء بقيته فالشفعة للجار في السهم الأول دون الثاني. Адаттагындай бул сүйлөмдү сөзмө-сөз которуп алып, андан кийин бул сүйлөмгө тиешелүү маселелерди баяндай кетели. Китептин жазуучусу Аллах Таала ал кишини мейримине бөлөсүн минтип айтып атат. Эгерде бир киши өзүнүн жеринин бир үлүшүн акча менен сатса, андан кийин калганын сатса, демек шуфа талап кылууга ошол биринчи үлүшкө кошуна болгон кишинин шафа талап кылууга укугу бар дейт. Экинчи үлүшкө шуфа талап кылууга укугу жок дейт. Урматтуу окуучулар, өткөн сабагыбызда эң акыркы сүйлөмдө ошол шуфанын айлалары, хилаларынын бирини айтып өттүк эле. Эгерде бир адам өзүнүн жерини кошунасына калтырууну каалабаса, эмне кылат дедик? Ошол жеринин бир бөлүгүн калтырып, мисалга айталы бир чыканактай жерин, кошунага жармашып турган жерин калтырат да, эмне кылат? Калганын сатат. Ошондой кылган кезде жанагы кошуна бул жерден эмне кыла албайт? Өз акысын шуфа талап кылууга болгон укугун талап кыла албай калат. Себеби аны шуфа талап кылууга укуктуу кылып жаткан жер, аны менен ошо кошуна менен жармашып турган жер болчу, бул киши ал жерди сатпай, андан бер жагын сатып коюп атат. Бул бир айла эди. Бул бир ошол шуфа талап кылуудун важип болуусун тосо турган бир айла болчу. Эми бул жерде дагы китептин жазуучусу бул сүйлөмдө мына ошол айлалардын экинчисин баяндаган. Бул жерде сиздин укугуңузду тыйбайт, талап кылуу укугуңузду тыйбайт, бирок сиздин ошол жерди сатып алууга болгон кызыгууңузду тыят. Кызыгууңузду тыйып коет бул жерде. Жерди талап кылууңуз мүмкүн, бирок кызыгууңузду тыйып коет. Сиз эгер кааласаңыз, азыр төмөндө мисалды беребиз, ушул мисалда сиз талап кылсаңыз боло берет шуфаны. Бирок бул жерде сиздин ошого сатып алууга болгон рагбат, кызыгуулугуңузду тыйып коет. Мунун мисалы кандай? Бир киши дейт, өзүнүн коросуну 1000 сом боло турган деп коелу. 1000 сомдук коросуну сатууну максат кылды. Бирок анын дагы экинчи максаты бар. Ошол кошунасы ушул мен жеримде не кылбасын, менин кошунам шуфа талап кылып ушул жеримди албасын дейт. Ошонун кызыгууну эмне кылыш керек? Басандатыш керек, азайтыш керек да кызыгууну. Эмне кылат эми? Бул киши алат да ошол жердин, жанагы жердин айталы 10дон 1 бөлүгүнү, айталы 1000 сом дедик го, 900 сомго сатат. Калганын 100 сомго сатат. Мына ошол кошунага айталы жармашып турган тарабыны эмне кылды азыр бул киши? Кичине бир үлүштү, ошол жеринин бир бөлүгүнү, мисалга 3дөн 1 бөлүгүнү же 4дөн 1 бөлүгүнү кичине жерини өтө кымбат баа койду. Өтө кымбат бой коюп, калган үлүшүнү, чоңураак тарабына арзан баа койду. Мына ошондо шуфа талап кылууга жанагы кошунанын ошол биринчи немени шуфа талап кылууга укугу бар. Бирок абдан кымбат болгондуктан ал эмне кылат? Эч качан ага кызыкпайт. Сатып алгысы келбей калат. Мына ушундай айланы колдонууга болот дейт. Шуфа талап кылганга чейин, шуфа талап кылуу милдет болгонго чейин ушул айланы колдонуп, кошунаны шуфа талап кылуу укугуну азайтууга нең бар дейт? Укугуң бар дейт. Көрдүңүзбү? Кандай кылды азыр? Айталы 10 сотук жери бар эле, ошол 10 сотуктун 2 сотугуну не дедик? Эң кымбат баада. Өзү эгер 1000 сом боло турган болсо, 2 сотук жерге 800 баа койду, калган 8 сотугуна 200 сом баа коюп атат да. Эмнеге? Жанагы кошунасы
Қаласа алсын, қалабаса албасын. Эми мынчалык кымбат баага кичине жерде эч качан кошуна талап кылбайт, кызыкпайт дагы. Бирок талап кылып алгысы келсе ала берсе болот. Бирок албайт. Себеби анчалык кымбат баага орустар айтканда не стоит да? Не стоит ал жерди сатып алуу. Кыскасы, бул ушундай бир шуфа талап кылуудун айласы. Эгер кошунаңыз кааласаңыз, сиздин кошунаңыз сиздин жериңизди албагандыгын максат кылсаңыз, мына ушул айланы колдонсо эмне дейт? Болот дейт. Wa in ibta'a bi thamanin thumma dafa'a ilayhi thawban fashuf'atu bis thamani duna thawbi. Эгер де жерди акча менен сатып алып, андан кийин акчанын ордуга кездеме берсе, же кийим берсе, анда шуфа акча менен болот. Не менен эмес, кийим менен эмес, шуфа талап кылуу. Мындай башкача айтканда, бир адам келишим түзгөн кезде акча менен келишим түздү. Мисалга мен Айдарабага жеримди сата турган болуп, ошол жерди бааладым. Айттым, ушул мен жерим 1000 сом, мына сизге саттым таксыр. Теги киши дагы макул болду. Келишим түзүлдү. Бирок кийин экинчи келишимдин натыйжасында жанагы 1000 сомдун ордуна Айдараба мага кездеме берди. Же башка бир буюм тайым берди. Любой нерсе болбосун, берди. Эми шуфа талап кылам деген адам эмне менен эгер талап кылса, ушул мисалда шуфа талап кылса, эмне менен алат? Ошол келишилген акча менен алат. Жана кийим деген болсок, кийим менен же башка нерсени атаган болсо, бере турган болсок, аны менен албайт. Неге? Себеби шуфа баянгы келишим түзүлгөн, эмне менен биринчи жолу келишим түзүлгөн болсо, ошого келишим түзүлгөндөгү жерге бериле турган эмне болсо, ошо менен шуфа талап кылуу важип болот. Ошону менен алыш керек. Азыр ушул мисалда эмнеде ал акча болчу дейт. Кийим менен келишим түзүлгөн эмес. Жана кездеме берем деген келишим биринчи болгон эмес. Ал экинчи келишим сыяктуу болуп атат бул жерде. Мына ошондуктан кыскасы, эгерде жерди бир адам акча менен сатып алып, акчанын ордуга кийим башка нерсе бере турган болсо, жанагы шуфа талап кылган адам эмне менен алат экен? Кадимкидей эле ошол биринчи жолу келишим эмне менен түзүлгөн болсо, ошону берип туруп алат. ولا تكره الحيلة في إسقاط الشفعة عند أبي يوسف رحمه الله تعالى. Abu Yusuf rahmetullahi aleyhinin köz karaşı boyunca şufa talap kılığının düşürü, dayıca aytkanda şufa talap kılığına mümkünçülük tüzböğünün nesi var? Aylasın koldanığı makruh emes deydi. Ayla koldanasız, sizdin koşunаңыз sizden şufa talap kılıbaydı. Atayın oşonu düşürgünüz kelet de, okuğunu joyğunuz kelet. Oşonday kılığının nesi emes deydi? Makruh emes deydi. Nege? Emne sebepten dese, kebir alımlarımız aytat, bol uşul misalda deydi. Kebir alımlarımız mintip aytat da, bunun dalili katarında. Bol özünün moynuna kandaydır bir akının vacip bolusundan özünü tosup atat deydi. Tıyıp atat. Oşonduktan makruh emes deydi. Başka bir alımlarımız aytat, başka alımlarımız. Dağın başka dalil keltirişti. Sebebi bul kişi de жерди satып atkan kişi özünün nafsiden ziyandı tosuğuna muhtaç deydi. Oşonun için hukuku var deydi. Ne? Tosuğuna deydi. Şariatta olsa oşol ziyandı, özünüzgün kele turgan ziyandı tosuğu için ayla koldanığı var. Eğer kançalık siz özünüzü toskon natijasında başka adamga ziyan bere turgan bolsa dağın. Bul, uşul pikir en to'g'ri pikir bo'lib hisoblanadi. Fatva uşul masalага berilgan. Ayıldan ala ayla koldanıp uşul şufa talap kılığının hukukunu joyuğa emneniz var ekan. Ayla koldanığa hukuk bolat. Bu to'g'ri pikir deydi. Birok Imam Muhammad va yukrahu inda Muhammadin. Imam Muhammad'ın köz karaşı boyunca uşunday aylalarda koldanuu, yukarıdagi aylalarda. Karasanız birinchisi emne kıldı? Kichine jerdi kımbat, birinchisi jerdi satıp bir bölümünü satmay koydu. Kichine bir bölümünü satmadı, koşuna şufa talap kılууdan koru kaldı. İkincisi olsa kiçinekey jerdi abdan kiçinekey bir ülüşünü bir bölümünü, jerini bir bölümünü abdan kımbat bağda sattı. Janagı kayda koşuna ne olup kaldı? Janagı anı şufa talap alууdan könü kalıp kaldı. Buna uşunday aylalarda koldanuu İmam Muhammad'ın köz karaşı boyunca makruh bolat deydi. Uşul sözde kebir nuskalarda وَقَالَ Muhammad tukrahu deb kelet. Kebir nuskalarda İmam Muhammad makruh bolat deb aytты deb kelet. Kişine başkaçarak kelet. Emi İmam Muhammad ne üçün makruh bolat deb aytadi? Sebebi oşol şufa talap kılуу bayanғы ziyandı
ziyandı tosuu üçün vacip bolot. Şufa talap kıluşuğa ziyan kelbesin, oşol kişi jaman koşuna kelip ziyan tartpasın dep şufa talap kılуу neme bolot? Vacip bolot da. Эми эгерде биз айланы уруксат бере турган болсок, анда ошол зыянды ошол немеге кошунага ыраа көргөн болобуз да биз. Ошондуктан бул мүмкүн эмес дейт. Эми аалымдарыбыз бул эки аалымдын пикирини, экөөнүн башыны бириктирип минтип фатва беришкен. Эгерде шуфа талап кылуу милдет болуудан мурун айла колдонулса, бул фатва Абу Юсуфтун сөзүнө берилет. Айла колдонууга болот дейт. Ал эми шуфа талап кылуу милдет болгондон кийин, мындайча айтканда сатылды, шуфа талап кылды, анан кийин бул берки киши айтып атат да, жанагы сатып алган киши айтып атат, шуфа талап кылуудан баш тарт, мен ушул сатып алган акчам менен ушул жерди сизге сатам деди да. Анан бул байкуш шуфа талап кылган киши ошол өзүнүн талап кылып аткан укугуну кечибийди. Кечибийгенден кийин талап кыла албай калат да, өзү кечкенден кийин. Талап кыла албай калгандан кийин бул сатып алып туруп буга сатпай коёт. Мына ушундай кезде шуфа талап кылуу важип болгондон кийин мындай айлаларды колдонуу эмне болот? Макрух болот. Бул маселеде Имам Мухаммадтын пикирине фатва берилген. Ва иза бана al-mushtari aw gharasa thumma qada lish-shafi'i bish-shuf'ati fa huwa bil-khiyari in sha'a akhadhaha bis-thamani wa qimati al-bina'i wal-gharsi maqru'an. Wa in sha'a kullifa al-mushtari qal'ahu. Kitaptın жазуучусу мынтип айтып атат. Эгерде сатып алган киши сатып алгандан кийин бир нерсе курду. Жерди сатып алар менен айталы бир здание куруп койду. Же ал жерге барда дарактарды экти. Андан кийин сот Шафиинин, жанагы шуфа талап кылуучунун пайдасына чечимди чыгарды. Эми жерди алыш керек болуп атат. А сатып алган киши жанагындай куруп койду, же болсо дарак эгип койду. Эмне болот десе, шуфа талап кылган кишинин ыктыяры бар дейт. Эгерде кааласа, ошол неменин жердин баасынын, жана ошо курган болсо курулуштун баасынын несини берет? Жанагы строй материалдарынын же болсо жана дарактын өзүнүн үзүлгөн абалда, курулбаган абалда, эгилбеген абалдагы баасын берет дагы, баасын берип, жана жердин баасын берип менен ошол неменин курулуштун строй материалынын баасын берет да жанагы жерди алат дейт. Ал эми эгер кааласа, муштарини эмне кылат? Сатып алган адамды. Эми үзүп алып кетиңиз дейт да. Зданияңызды курдуңуз, муну мен муну акым болду, алып зданияңызды алып кетиңиз, мен жеримди бошотуп бериңиз дегенге дагы эмнеси бар? Укугу бар дейт. Бул Абу Ханифа, Имам Мухаммад, Имам Зуфардын көз карашы боюнча. Бирок Абу Юсуф рахматулла алейхинин көз карашы боюнча ушул маселеде жерди алат, жерди алат, анан курулушту дагы алат, ошол баасыны, ошол ордунда турган баасыны, строй материалды эмес, ошол курдугу, ошол курулган баа менен алат. Жер менен ошол курулган баада сатып алат дейт. Же албай коёт. Же жерди ошол курулган курулуш менен чогуп алат, же албайт дейт да, ыктыяры бар дейт. Неге? Себеби Шафиинин укугу бул жерде муштаринин укугудан жокору турат. Мына ошондуктан Шафи некен муштаридан алдын турат укуктары дагы. Андыктан анын саткандыгын, анын белекке бергендигин даже кара берсе не кылууга, жоюуга укугу бар дейт. Ва иза ахазаха al-shafi'u fabana fiha aw gharasa thumma ustuhiqqat raja'a bis-thamani wa la yarji'u bi qimati al-bina'i wal-gharsi. Бул сүйлөмдү түшүнүү үчүн онага уstuhiqqat деген сөздү түшүнүп алышыбыз керек. Мына бизде дагы азыр алдамчылар чыкты. Жашообузда алдамчылар болуп атат, бир жерди бир канча адамга сатып коюп атат да. Келет Айдарабага сатат, Айдараба кызыгат да, бул менин жерим деп жүрсө, караса ал башка эле бир кишинин жерини буга сатып койгон да. Анан Айдараба ишенип алып туруп жанагы жерге курулушту курду, бүткөндөн кийин башка киши келет, Айдараба сен менин жериме үй куруп алыпсың го. Бошотуп бер дейт менин жеримди дейт. Же менин жериме дарак-парак эгип алыпсың, бошотуп бериңиз дейт да. Мына ушундай болгондо уstuhiqqat деген сөз мына ушул. Шафи талап кылды, кошунасыныкын сатып алды, көрсө ал чынында ал жанагы кишиники эмес экен, саткан кишиники эмес экен, бул башка эле бир кишиники экен. Ал келди да талап кылып, өзүнүн укугуну далилдеп берип туруп, Шафиден жанагы жерди алып койду да. Жерди алып койгон кезде Шафинин укугу бар, эмне кылууга? Жанагы сатып алган жердин
акчасын берди да, ошол жердин акчасын гана кайтарып алат. Эми мен бул жерге эгин эктим эле, мен бул жерге дарак эктим эле, мына үйдү курдум эле, ошонун акчасын бердиң дегенге укугу не? Жок. Неге? Неге жок? Себеби алданган кезде гана ошол кайра кайтып алууга укугу бар да. Бул жакта жанагы сатып алган адам Шафини эч нерсе кылбады, алдабады да. Бул өзү барып киришти. Мага мен ушунун кошунасымын, давай жерди мага бергиле деп өзү кирип атат да теманын ичине. Бул маселенин ичине өзү кирди. Муштари алдаган эмес байкуш. Ошондуктан аны муштариден кайра не кыла албайт, жанагы үйүмдү төлө бер, тигисин төлө бер дегенге укугу жок. Wa iza inhadamat ad-daru aw ihtaraqa bina'uha aw jaffa shajarul bustani bighayri fi'li ahadin فالشفيء بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء تركه. Eğer de janagı satılgan jerdegi koro buzuldu, talkalansa deydi. Je andagı kuruluşlar kүйüp ketti deydi. Je baktın daraktары emne oldu? Bak bar ele sadı. Sattın daraktары emne olup ketti? Kurgap kaldı deydi. Hiç kimin tasirisiz. Bir adam kelip atayın küygüzgen emez. Bul emin Allah taraftan bir şunday bir mындайча айтканда tilsiz bir kırsık жоо kelip kalıp şunday bir ziyanga uçurap kaldı deydi. Uşunday mezgilde Şafi'nin hukuku var deydi. Eğer kalasa oşol janagı жерди, oşol kelişilgen bağda alat, eğer kalasa albay koyot. Düşünüzler mi? Oşol bul kelişken kezde janagı üy püyü var, daraktары var ele, oşol sebepten bağısı kımbat ele da. Misalga 100 so'mduk nerse 150 so'm bo'lishi mumkin. Biroq kelishgan kezde uşul жерди, uşul turuşu menen men 150 so'mga alam degende, mına uşul 150 so'm menen je alat, je albaş gerek. Nege? Sebebi biz başında ele aytkanбыз, janagı jer основной bul şufat talap kılууda ошол jer. Jerdegi kurulgan kuruluşlar, janagı üy, daraktar, alar ошол жерге эмне кылат? Soda satık bolgan kezde, soda kılgan kezde o elçi al sıfat bolup eseptelet. Oşonduktan anı üçün atayın bir akça atalıp demet deyince anın badalında eş nese ne olboyt? Millet bolboyt. Maksat kaçan maksat bolso, maksat kılınıp anı üçün dagın atayın akça tölönө turgan bolso, mına oşol mezgilde gana anın barabarında akça bolot, al jok bola turgan bolso, anın akçaсын minus kılsanız bolot. Ekinci sebep. Sebebi janagындай kүйüp kalgandan keyin, je janagындай talkalanıp jok bolgondan keyin, je daraktar kurgagandan keyin Şafi ошол жерге эй чыгуудан баш тартууга дагы неси бар? Зыяны немеси бар, мүмкүнчүлүгү бар, укугу бар. Ошон үчүн буга мындайча айтканда Шафиге орус тилинде айтканда ни жарко, ни холодно да. Сатып алса да болот, албаса да болот. Өзүнүн ыктыяры. Бул өз эркиси менен. Шуфа талап кылып алса да болот, албаса дагы боло берет да. Бул баары бир зыянга не кылбайт, учурабайт. وإن نقض المشتري البناء قيل للشفيع إن شئت فخذ الأرصة بحصتها وإن شئت فدع وليس له أن يأخذ النقض. Alemi eğer de janagı misalda müşteri özü janagı zdanyanı buzdu. Жерди bir üy menen çoğu satıp algan ele. Bir agarottu satıp aldı. Anda üy bir zdanya kurulgan. Bir remenkası var o, üyü var o, kısası aytor birinse kurulgandı. Anı atayın özü buzdu. Buzup saldı. Anan Şafi şufa talap kıldı, janagı жерди alatılgan boldu. Oşol kezde Şafi'ge mintip aytılат deydi. Eğer kalasan, mına oşol жерди, oşol özünün jerdin stoymusu kança olsa oşonu menen algın. Eğer kalasan, anda alıp ile koy dedi. Düşünüzler uşun deyip aytılат. Walaysa lahu ya'khuzan niqza. Janagı buzuldu da, buzulgan janagı stroy materialda turat ko. Anı alууга hukuku jok bolat Şafi'nin. Hukuku jok anı alууга. Nege şunday? Sebebi deydi. Janagı buzgan kezde buzdu da janagı müşteri birinci satıp algan kişi buzdu janagı zdaniyany. Buzgan kezde anın barabarında akça payda oldu. Maksud bil itlaf da mындайча айтканда ошол жок кылды ал нерсени. Anın karşısında emne bolot? Belgili bir summa akça bolot. Mına ошондуктан аны ne kılat? Anı minus kılış gerek bolot. Kantip minus kılat dese, birinci жерди bağlayız. Жерди жанагы здания менен, үй менен чогуу bağlayız. Айталы 100 үй здания менен бирге 150 сом. Здания buzulgandan keyin, kuruluş buzulgandan keyin 100 сом болду. Мына ошондо 100 сом менен алат дейт да жанагы жерди. 100 сом менен алат. Жанагы 50 сом жанагы buzulgan зданиянын барабарында максаттуу болду. Бул жерде жанагы сыпат катарында эмес, бир зат катарында болгондуктан барабарында акча болду, бир зат катарында болот. Ошол акча не болот?
minus kılınat deydi. وَمَنْ اِبْتَاءَ أَرَضًا وَفِي نَخْلِهَا سَمَرٌ أَخَذَهَا الشَّفِيءُ بِثَمَرِهَا. Kitaptın yazısı mütevayet olur. Demek kim bir cerdi satıp alsa, al cerdin kurma baktarında, cedaraktarında mümösü olsa deydi. Anı oşol şafat alap kılgan adam, oşol mömölörü menen çoğu bardığın emne kılat alat deydi. Bunun manisi, karasanız bir adam cer sattı. Siz cerdi satıp aldınız, bir cerde emnesi vardı, daraktar vardı, darakta mömösü vardı. Düşünüzler mi? Bunun manisi, karasanız oşol ne kılat? Janağı mömölörü menen birge şafi alat deyip atpay o. Bu kaçan eğer de oşol mömölör sowda kılgan kezde ne kılgan bolsa, atalgan bolsa. Düşünüzler mi? Sowda kılgan kezde uşul cerdi men janağı daraktары menen içindeki mömösü menen bardığı menen sizge sattım dep oşonda eskerilgen bolsa, oşonda janağı şafi janağı mömösü menen çoğup alat deydi. Düşünüzler mi? Oşol kezde gana alat deydi. فَاِنْ جَدَّهُ الْمُشْتَرِ سَقَتَ عَنِ الشَّفِي حِسَّتُهُ. Eğer de uşul misalda birinci satıp algan adam şafi şufat alap kılgıça janağı mömölördü terip aldı. Terip alsa şafiinin moynudan oşol mömölördün ülüşünün akçası ne olap düşöt. Sebebi bu ne dedi gede? Atayın eskergen kezde uşul mömösü menen çoğu sattım degen kezde anın badalında emne oladı, anın baravarında akça oladı. Emi bu kişi terip aldı mı, oşol akça emne oladı, minus kılınat deydi. Anı minus kılat. Ve izâ qadal qadi lişşafî biddâri ve lam yakun ra'âhâ felahu khiyâru ru'yeti. Eğer de qazı şafinin paydasına çeçim çıkargandan keyin çıkardı. Birok şafi körelek bolçu janağı cerdi. Körgönden keyin anın kayra emnesi var, ixtiyarı var deydi. Başkaça aytkanda men Aydarova menen koşnamın da. Koşnamın, bilem koşnamın. Birok jerin körgön emesmi. Men de ele Rossiyada jürüp, Amerikada jürüp, aytor körbeyle turup Aydarovaga koşna bol bir jer satıp alganmın deydi. Oşonda Aydarova jerini sattı. Satkan kezde men koşnamın dep turup anı oğup şufat alap kıldım da qazı men paydama çeçimdi çıkardı. Keyin men kelip karasam al jer maga çakmadı da. Emi uşul jerde mende xiyarı ru'ya, janağı sowdada bir nerseni körüp ötürüp satıp alsan ixtiyarınız bolat go. Bul jerde dagı ixtiyarlı bolam men. Sebebi qayra aytabыз, şafi bul meselede muştari siyaktı bolot. Muştari kanday xiyarı ru'yat körüp ixtiyarı bar ele, körüp ixtiyarı menen qaytarıp berge okugu bolsa, şafiinin dagın oşondoy emnesi var, körüp emesi menen ixtiyarı var qayra tapşırıp berүүgө. Wa in wajada biha ayban falahu an yaruddaha. وَاِنْ كَانَ الْمُشْتَرِ شَرَتَ الْبَرَاءَةَ مِنْهُ. Kitaptın yazılıcısı mütevayet olur. Eğer de şafi janağı satı algan jerinde şufat alap kılıp algan jerinde kandaydır bir kemçilik tapsa al jerdi kayra kaytarıp berүүgө okugu var deydi. Eğer kançalık birinci satıp algan adam bardık kemçiliklerini keçip bardık kemçiliklerini karabastan men satıp alam dep büt kemçiliklerini keçtim. Oşol kemçiliklerimi satıp alam dep şart kılgan bolsa dagın şafinin kayra ile kaytarıp berүүgө emnesi var deydi, okugu var deydi. Nege? Sebebi birinci satıp algan kişi bu şafinin orunbasarı emes. Oşonduktan şafinin okugunu birinci muştari düşürүүgө nesi jok? İsqat kılууга okugu jok bolot. Bu özünçө ixtiyarı var, bu kişinin özünçö ixtiyarı var ele. Ve iza ibta'a bi samanin muajjalin feşşafi'u bil khiyari in şa'a ahazaha bi samanin halin ve in şa'a sabara hatta yanqadiyal acalu thumma ya'khuzaha. Kitaptın yazılıcısı mütevayet var. Eğer de bir adam bir jerdi nasiya akça men satıp aldı. Rasroçka men satıp aldı dep koyulu. Mesela kelişim tüzdü 6 aydan keyin töre beresin dedi. Emi koşna darov emne kıldı? Şufat alap kıldı. Şufat alap kıldı. O şafi eğer kalasa naq akça berip turup ala verir. Eğer kalasa oşol möhnöt bütkөнгө çeyin kütüp turat da andan keyin möhnöt kelgen kezde akçаны beret da jerde alat deydi. Bu jerde bir kança nersege toktolup ötedi. Birincisi negizinde akça nak boluş gerek da. Sowda kelişimleri uşunday da. Sowda kelişimi emne boluş gerek? Nak tüzülöt. Birok eğer de kelişim tüzgön kezde şart kılışsa biz uşul akçаны misalga möhnöt koydu 5 aydan keyin berem dese anda oşol şartka jaraşa ketет. Şartka jaraşa ketет. Bul kelişimde birinci satıp algan menen ошо жерин эси түзгөндө. Бул кимге таасири тийбейт? Муштари шафиге bunun taasiri тийбейт.
бул келишим андай келишим түзгөн эмес. Ошон үчүн дароо акчаны берип алууга эмнеси бар? Укугу бар. Бул жерде экинчи айта турган маселе, эгерде нак келишим түзүлгөн болсо, накка. Анан Шафи шуфа талап кылса, мен насия акчасыны 5 айдан кийин берем десе болбойт. Андай кылганга укугу жок. Нак келишим түзүлгөн, нак берип алыш керек болот. Бирок насия келишим түзгөн кезде кандай экен? Насия убакыт берилип, анда каласа нак алат, каласа ошол мөөнөт бүткөндөн кийин алат дедик. Үчүнчү шара. Эгер бул жерде жокоруда карасаңыздар, эгер каласа ошол мөөнөт бүткөнгө чейин сабыр кылат деди. Мунун мааниси ошол шуфа талап кылуудан токтотуп турат деген мааниде эмес. Бул ошол жерди акчасын берүүдөн ошол мөөнөт келгенге чейин токтоп турат деген мааниде. Эгер ошон үчүн бул жерде дароо ошол моментте шуфаны талап кылат, жанагы бүт эрежелерди аткарып, казыятка чейин барат, чечимди чыгарат дагы, андан кийин ошол мөөнөт келгенге чейин күтүп туруп, мөөнөт келгенде акчасын берип туруп жерди алат. Эгерде андай кылбаса, эми бул насия сүйлөшүптүр, ошол акча төлөй турган убакыт келген кезде анан мен барам да шуфа талап кылам десе, шуфа талап кылууга кийин укугу калбай калат. Бул Абу Ханифа менен имам Мухаммад рахматуллахи алейхинин көз карашы. Абу Юсуф рахматуллахи алейхи бул маселеде кайчы пикирде. Фатва ошол Абу Ханифанын несине берилген, пикирине берилген. Ва иза qassama ash-shuraka al-aqara fala shuf'ata li jarihim bil qismati. Эгерде шериктеш болгон адамдар, бир жерде шерик болгон адамдар ошол өздөрүнүн үлүштөрүн бөлүп алышса, алардын кошуналарына шуфа талап кылуудун укугу жок. Башкача айтканда, мен Айдар аба айталы, дагы ким болсо бир 2-3 киши бириктик да бир жерди сатып алдык. Айталы 10 сотук жер сатып алдык. Кийин анан ошол 10 сотук жерди биз не кылдык? Бөлүштүрүп алдык. Мисалы 3 киши болсок, 3 сотуктан эмне кылып алып бөлүп алдык дейли. 4 киши болсок 2,5 сотуктан ортодон не кылып бөлүп алдык. Мына ошо бөлүп алган кезде жанагы биздин кошунабыз келип алып туруп шуфа талап кылууга укугу жок. Не үчүн? Себеби кисмат. Жанагы ал ким өзүнүн партнер болгон адамдан өздөрүнүн үлүштөрүнү бөлүп алуу, бул эй чыгаруу эмес, тамлик деп аталбайт. Бул тескерисинче эмне? Жанагы ар бир адам өзүнүн укугуну ажыратып бөлүп алуу деген сөз. Өзүнүн укугуну ажыратууда, өзүнүн үлүшүнү алууда шуфа талап кылынбайт. Эч ким шуфа талап кылууга укугу жок. Ва иза иштара даран фасаллама ash-shafi'u shuf'ata thumma raddaha al-mushtari bi khiyari ru'yatin aw bi shartin aw bi aybin bi qada'i qadin fala shuf'ata lahu. Эгерде mushtari bir koron satıp aldı. Bir adam bir jeri satıp aldı. Fasallama ash-shafi'u shuf'ata. Koşnası makul oldu. Meyli ошол kişi satıp algan bolsa men razımın dedi de. Summa raddaha al-mushtari bi khiyari ru'yati. Keyin janagı satıp algan adam körбөй туруп сатып алган экен, хияры руят менен кайра ээсине кайтарып берди. Же хияры шарт 3 күн ыктыяр алган эле, 3 күндөн кийин 3 күнгө чейин не кылды? Жакпагандыгын, өзүнүн макул эмес экенин, разы эмес экендигин билдирип кайтарып берди. Же жерден бир кемчилик чыгып, казыга кайрылып, казынын чечими менен кайра эмне кылды? Кайтарып берсе, фала шуфа талаху. Жанагы кошунага кайра немеси жок, укугу жок шуфа талап кылууга. Ne üçün? Sebebi bul жерде азыр фасх болду. Бул жаңы соода, жаңы сатуу болуп эсептелбейт. Бул мурунку сооданы эмне кылды? Жоюп койду да. Фасх кылган кезде шуфа талап кылынбайт. Бирок эгерде ушул мисалда казы чечим чыгарбай туруп, жана кемчилиги бар кезде, казынын чечимисиз эгерде кайтарып бере турган болсо, же болбосо сатуучу менен сатып алуучу жанагы икола кылган болсо, экөө разы болуп эле кайра бул акчасын кайтарып берип, бул жерини кайтарып бере турган болсо, анда Шафи кадимкидей шуфа талап кылууга эмнеси бар? Укугу бар. Неге? Себеби иколанын мааниси ушул. Бай китебинде биз өттүк эле. Икола сатуучу менен сатып алуучу үчүн, бул не болуп эсеп фасх болсо дагы үчүнчү киши үчүн, башкача айтканда Шафи жана кошуна үчүн бул жаңы соода болуп эсептелет. Как будто бул жанагы мурун жерини саткан киши кайра өзүнүн жерини сатып алган кишиден сатып алгандай болот дагы, шуфа талап кылууга жана Шафинин эмнеси бар? Укугу бар. Соода болдубу? Соода болгон кезде эмне болот? Шафинин укугу болот да, ошол шуфаны эмне кылат? Талап кылат.
Мына ушул жерде биздин Кудайым буйруса Шуфа деген китебибиз аягына чыкты. Жараткан Аллахым бардыгыбызга ошол Кудай Таалага өзүнө гана кулчулук кылып, өзүдөн гана жардам суроого тавфик, күч, кудурет берген болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.